Кыргыз шоу-бизнесиндеги тырышчак, эмгекчил, таланттуу бойдок ырчы мырзалардын бири Алмаз Шадаев бул сандын апта каарманы. Ырчы менен чыгармачылык достук, келечек тууралуу маек курдук. Саламатсызбы Алмаз? Жыл жаңыраар менен ден соолугуңузга байланыштуу операция болгондугуңузду кабарладыңыз эле. Жакшы болуп калдыңызбы? Саламатчылык. Ооба, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. Чекемде пайда болгон шишик мени эле эмес, көрмандарым да кабатырланта баштаган. Интернет желесине кандай гана сүрөт жүктөбөйүн, чекеңиздеги томпоюп турган эмне деп сурай беришчү. Акыры шишикти түп орду менен жок кылып, алдырып салдым. Ден соолукту калыбына келтирип алгандан кийин чыгармачылыкка катуу киришке чыгарсыз. Ошондой десем болот. Негизи эле ырчылар бир нерсени максат кылышат. Элге жага турган жакшы ыр жаздырып, жакшы клип тарттырыш керек. Анан сыңары элден калбай иштеп келе жатам. Башынан эле аз жана саз иштегенди жактырам. Жума сайын сапатсыз ырларды жаздыра бергенден көрө бир нече айда жакшы бир ыр жаздырганы көбүрөөк жемишин берет деген ойдомун. Аз жана саз демекчи, эми мага баары бир деген ырыңызга тартылган клип YouTube'да 24 миллионго чукул көрүлүптүр. Бул кыргыз эстрадасы үчүн рекордпу? Ооба, клип жаатында мындай көрсөткүчкө бир да ырчы жете элек. Эл эмес, ырчылардын ардында да Алмаз өзү бир нерсе кылып көрүүлөрүнүн сынын көбөйтүп жатат деген сөз болот экен. Муну угуп алып бир чети таң калсам, бир чети сүйүнүп койдум. Эгер көрүүлөрүмдүн санын көбөйтүүнүн башка жолдору болсо, айланамда жүргөн ырчы досторум деле ошол ыкма менен көбөйтүп алышмак. Бул нерсе маңдайыма жазылыптыр. Жасаган эмгегим элге жаап көрүлүп жатат. Канчалык көрүлгөн сайын мага акча түшүп турат. Бул жагы да кубандырбай койбойт. Учурдан пайдаланып ырдын автору Гүлжигит Сатыбеков байкебизге, клипти тарткан Эрнис Сыдыков досума жанырды жаздырып берген Эдил Маматов байкебизге ыраазычылыгымды билдирем. Андан тышкары акыркы Эки жүрөк аттуу ырыма тартылган клип дагы 3-4 айда 4 миллион көрүүчү топтой алды. Жакшы экен, элдин купулуна толгон ыр жаздырып, клип тартыруу бул талант. Музыкалык билимиңиз барбы? Бала чактан бери ырчы болуу изге тилегим болгону менен мектепти аяктагандан кийин ата-энемдин сунушу менен туризм жаатына тапшырып окуп калгам. Бирок адам баары бир жан дүйнөсүндө кыялын орундатуу үчүн аракетин токтотпойт экен. Көрүп турганыңыздай ырчылыкта тандадым. Азырынча музыкалык билимим жок, бирок убак сааты чыкса ошол окуп аспабы деп жүрөм. Билим алуу эч качан кеч болбойт эмеспи? Шоу-бизнеске аралаш оңой, анда кармалып туруу кыйын дешет. Бул сөзгө толугу менен кошулам. Бир ыр жаздырып чыгарып койсоң эле ырчы деген статуска ээ болосуң. Бирок андан ары эмгектенип, элдин табитин таап, талантыңды туура тартуулап иштөө оор. Ырчы катары таанылгандан кийин жашооңузда эмне өзгөрдү? 2011-жылдан бери ырдап келем. 2015-жылга чейин каражат жагынан кыйынчылыктар көп эле болду. Эптеп тапкан акчамды чогултуп, чыгармачылыгыма жумшаганга аракет кылчумун. Ата-энемдин улуу баласы болгонума байланыштуу алардан каражат сурабаганга тырышчумун. Өз күчүм менен бир жылда эптеп бир ыр жаздырып чыгармачылыкка кармалып турчумун. 2016-жылы Фаридам чыгармасын аткарып калгандан кийин ырчылык дүйнөмдө чоң секирик болду. Тойлорго чакыруулар көбөйдү. Каражат жагынан да бул ырдан кийин береке келди десем болот. Жокчулукту да, барчылыкты да көрдүм. Мүнөзүм өзгөргөн жок. Ошол эле Алмаз бойунан калдым. Тескерисинче, ошол кезге караганда азыр адамгерчиликтүү болуп калдым десем болот. Жокчулукту көргөн адам барчылыкта өзгөрүп бат эле сынып калат. Андан тышкары ырчылык өнөрдүн аркасы менен бир топ досторду таптым. Шоу-бизнесте чыныгы достук барбы? Бар. Мисалы 5 ырчы менен досмун. Сахналаш, замандаш, пикирлеш болгондон тышкары ортобузда достук болгону да сүйүндүрөт. Ошол эле учурда алар менен жакшы жагынан атаандашып туруш керек деген ойдомун. Атаандаштык бар жерде өсүү болот. Ичи тарылыкта эмес, өсүү максатында досторумду атаандаш катары карайм. Ал эми чыныгы дос, сырдаш бул классташтар. Себеби бала кезиңден бирге чоңойгонсуң. Аларга чыгармачылыгынын кереги жок. Жолукканда ийгиликтериңе кубандырып айтышат. Бирок башкы тема баягы эле балалык кез. Алар сен ырчы катары көрүшпөйт. Ирчылыктан тышкары ишкерлик менен алектенесизби? Өтө деле чоң ишкер эмесмин, бирок кошумча киреш алып келген чакан бизнесим бар. Жеке жашооңузга кайтсак, качан үйлөнөсүң деген суроолорго тажата баштаса керек. Ооба, жашы миллионер убакка ичак жеткен. Бул суроону көп угам. Карьера деп жүрө бериш ушул убакка келдим. Эгер эрте үйлөнүп алсам, мындан ийгилик жарата албай калмакмын. Буйруса дагы бир жыл чыгармачылыкта кызуу иштеп, 2020-жылы үйлөнөм. Бирок азырынча баш кошо турган кызды жолуктура элекмин. Менден кийинки иним Эчак үйлөнгөн. Анын Айлин деген кызы бар. Азыр ага чоң атамын. Күлүп.
Жүрөгүңүз бош экен. Көрман кыздарга күмүш сырга катары айта кетели. Алмаз Шадаевга кандай кыздар жагат? Эң башкысы ыймандуу, ата-энем, бир туугандарымды сыйлаган кыз болсо дейм. Назик, эркекти угуп, сыйлай билген кыздар жагат. Өзүмчүл кыздарды жактырбайм. Маалымат булагы Супер Чекит Кейджи. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!